Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азыр адабий окуу сабагыбыздан нан деген теманы өтөбүз. Баардыгыңар даярданып угуп отургула. Бүгүнкү сабагыбызда дасторконго коюлган нан адамдардын канчалаган эмгеги менен келгенин билесиңер. Аңгеме боюнча түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Макалдардын маанисин чечмелейсиңер. Адамдардын эмгегин баалоого жана нанды ысырап кылбоого үйрөнөсүңөр. Нан дасторкондон орун алганча кыйла жолду басып өттү. Эчен түйшүктүү эмгекти талап кылды. Адамдар адегенде трактор менен жерди айдашып, үрөн себишти, малалашты. Жердин нымынан суунун күчүнөн улам үрөн көйкөлүп өсүп чыкты. Жашыл сабактар бара-бара бой керип, баш алды. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, сугарып турушту. Андан соң бышып жетилди. Ошентип аларда адам ак эмгеги, маңдай тери менен багып өстүрдү. Жаз жарышын күз күрөшү улантты. Саргара бышкан буудайдын бир да данын коромжуга учуратпай жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талааларга комбайндар, машиналар жыйын-теримге чыгышты. Көз жоосун алып ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, ооруп, жыйнап, данын бастырды. Басылган дан машиналар менен кырманга жеткирилди. Тегирменге түшүп ун тартылды. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дасторконго коюлду. Ошентип, нан дасторконго келип жеткичекти адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өттү. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалды пайдалануу ар бир адамдын ыйык парызы. Анткени нан баарынан улук, ансыз жашоо кыйын. Баардык эле тамак-аш жашоо булагы, бирок анын ичинде нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыга элестетип көргүлөчү. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес. Азыр балдар сөздүк ишин жүргүзөлү. Коромжуга. Бул ашыкча чыгымга же ысырап кылбоо дегенди билгизет. Балдар, азыр бышыктоо үчүн суроолорго жооп берели. Нан баарынан улук дегенди силер кандай түшүндүңөр? Эмгекчил дыйкандардын буудайдын бышып жетилишине чейинки эмгеги тууралуу эмнелерди билдиңер? Дасторконго коюлган нан адамдардын канчалаган эмгеги менен жаралганын билдиңерби? Ушул суроолорго туура, так жооп бересиңер деп ойлойм. Эми балдар, төмөнкү макалдардын бул чыгармага кайсынысы туура келет? Маанисин чечмелеп түшүнүп алгыла. Эмгекчинин ажары күн чыккандан, жалкоонун кубанычы күн баткандан. Арпа, буудай аш экен,
алтын күмүш таш экен. Макалдарды чечмелеп жазып алгыла. Балдар, тапшырма алгыла. Китебиңердин 23 бетиндеги Баба Дыйкан деген ырды жаттап, көркөм айтып бергиле. Балдар, силерге сабак жактыбы? Анда саламатта болгула.